Narkı ketти карынын сөзү. Көп учурда ушак, майда чуйда ким менен жолугуп, канча тамак жеп, канча арак ичкенин айтат. Нарк нуска айтылбай калбадыбы? Саясат айтылып калды. Саясат айтылат. Тиги тияга кызматка барат экен, муну кызматтан алат экен деп. А берде айтып, наркы кетти карынын, урматы кетти уулуңдун, кымбаты кетти кызыңдын, кайран заман бузулдуң, кызыл тазыл көчүң жок, кымкап кийген кызың жок. Кымкап дегенди көп балдар билбей калды. Сиз көрбөй калдыңыз го кымкапты. Кымкапты мен көрүп деле калдым. Себеби бул 19-кылымда ага чейинки доорлордо пайдаланылган алтын, күмүштүн зымдары менен өткөзүлгөн, саймаланган, кооздолгон чепкен да. Ошону кымкап деп айтылган. Мына эми толуктап коеюн. Жанагы алтын, күмүш, ал бирин сирин мындай кооздош үчүн эле. Негизи аттын куйругунан жулуп, кыл менен токуп, бир кабат же эки кабат. 3 келин жайлоого чыкса, бир кымкап токуп түшчү экен. Бир жайда. Жайы менен бир кымкап токуп. Кыл биринчиден жаан өткөрбөйт да, билесиз. Чакалап төксө дагы өткөрбөйт. Шамал, суук өткөрбөйт, шамал өтпөйт. Анча-мынча бычак менен урса дагы кальчугадай, зооттой болуп турат кыл. Ичине төөнүн жүнүнөн ичин жасайт, сырты болсо бир же эки кабат аттын куйругунан жанагы кыл аркан кандай катуу, кыл аркан катуу болот да. Туурабы? Анын менен сууга тийсе ал эч кандай бузулбайт. А эми кымкап деген жаан төксө мейли, жылуу, шамалдын күчү жок, суук өтпөйт. Ошол эле учурда анча-мынча зооттун милдетин аткарган. Акыркы кымкап Курманжан Датка энебиздин кымкабы музейде болгон. Бирюкова деген ЦК КПССтин катчысы келип, музейде барып, анан ошол жерде кошоматчылар тийгизип сурайт да, бул эмне дейт. Бул ушундай деп түшүндүрүп берсе, мен кийип көрсөм болобу дейт. Кийип көрөт, жарашат. Анан, ой сизге жарашыктуу экен, алып кете бербейсизби деп берип коет. Ошо менен азыркы элибиздин 99,9% кымкапты көргөн эмес. А кымкап деген өзү баалуу, турмушка өтө керектүү, жеңил, ыңгайлуу кийим болгон да. Мына карабайсызбы, ушинтип айтып атат. Кымкап кийген кызың жок, кылымга кетер сөзүң жок, кылычын чабаар баатыр жок, о армандуу дүнүйө баркын ойлосом, байтерек түгүл чырпык жок. Байыргылар бийиң жок, баш калкалар ийиң жок, ынтымак курган айыл жок, ызаат кылар байың жок.